Ирактан Кыргызстанга 79 бала кайтарылды. Мамлекеттик комиссияга кирген депутаттар бүгүн Кумтөр кенине барышты. Кыргызстан Өзбекстан менен бирге Камбарата бир ГЭСин 3 жылда куруп бүтүрөт. Баткенде жетекчилик кызматтагы 5 адам аттестациядан өтүп, 3-өө өтпөй калды. Мегакомдун директору кайрадан Азат Базаркулов болду. Ирактан Кыргызстанга 79 бала кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн 16 мартта балдар өлкөгө атайын борт менен учуп келишкен. Өкмөт мекенине кайтарылган балдарга ар тараптуу жардам берүүнү, тез арада реабилитациялоо, реинтеграциялоо жана нормалдуу тынч жашоого кайтаруу боюнча бардык иш-чараларды өткөрүүнү убадалады. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү Кумтөр кенине барышты. Бул тууралуу маалыматты компаниянын басма сөз кызматы ырастады. Кумтөр Голд компаниясын акыркы 9 жылда жыл сайын 4 атайын түзүлгөн комиссия текшерип келген. Ишкана бардык комиссиялар жумушчу топтор жергиликтүү жана чет элдик илимпоздор менен тыгыз кызматташып келе жатканын белгилеген. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Кыргызстанда Камбарата бир ГЭСин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айтты. Бул тууралуу өлкө башчы 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде билдирген. Баткен облусунда жетекчилик кызматтагы 5 адам аттестациядан өтүп, 3-өө өтпөй калды. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 15 мартта Баткен облусунун жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларын жана алардын орун басарларын аттестациялоо иши аяктады. Облустук администрациянын бир кызматкери компьютердик тестирлөөдөн баш тарткан. Ага кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баа берилген. Дагы бир талапкер 50% босогодон кем бала алгандыгына байланыштуу аңгемелешүү этабына киргизилген эмес. Жыйынтыгында 3 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баага татыктуу болушту. Мегаком компаниясынын башкы директору болуп кайрадан Азат Базаркулов тайындалды. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматы билдирди. 2018 жылдан бери Альфа Телекомду жетектеп келген Акылбек Жаманкулов өз арызы менен кызматтан кеткен. Эскерте кетсек, Азат Базаркулов аталган компанияны 2012-2018 жылдары жетектеген.